Sadır Жапаров менен Камчыбек Ташиевди колдойбузбу жигиттер? Колдойбузбу? Булардан бөлөк эч кимдин бизге кереги жок. Ушулар бизге хан болуп, ушулар бизге башчы болуп, Кыргызстанды өнүктүрөт деп ишенебизби? Ишенебизби? Ар дайым биз ушуларды көздүн карагандай сактайбызбы? Kırgızstan tınç bolsun, Kırgız mamleket önügü ösösün. Oşogo biz Kamçыбек Ташиев менен Садыр Жапаровго көмөк көрсөтүп салым кошобузбу? Allah razı olsun. Şu şeyde el topluluğun el Жалал-Ат областının амфитеатрында топтолуп отурабыз. Мына экөчтүктөргө кайрылуу жасап коебуз. Жөн жүргүлө. Болду, ырыңар бүттү. Эми закондоштурбасак биз Кыргыздын жигиттери чыгат, кыргызча чыгат. Кыргызча чыгып барып эсин кара койгондуган өзгөрүп келесиңерби? Токтоп тура Кыргызстанда тынччылык болсун. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев туура саясат кылып атат. Ошо саясаттын ишке ашыра берсин, биз ошолорду колдойбуз. Рахмат. Мындай болот жигиттер, азыр бу жерде митингге чыкпагана 1000 сомго алданма деген. Бу жерде жалаң патриот балдар топтолуп атат. Кыргызстан керек бизге, урпактарга керек деген балдар топтолуп отурат бу жердечи. Анан эч кандай интерес жок. Мисалы үчүн айтканда, Адахан Мадымаров эмне кылып атат? Импочтуктерди полдой камаш керек, Кыргызстанда тынчтык керекпи же кереги жокпу? Биз Садыр байке менен Камчаканы биз ушу Кыргызстанды оңойт деп алып келдик. Аркасында калың эл турат. Кыргызстандын 7 областынын жаштары, спортсмендери турат, палвандары турат. Ушинтип биз жөбөлөбүзбү? Же Адахандын айтканын угуп, пайдасы жок тулпардан сүтүн берген уй жакшы дейт. Бизге ал тулпардын эмне кереги бар? Азыр жигиттер, биз намыскөй болушубуз керек. Кыргыздын жигиттерин айтып коеюн. Биз намыскөй болушубуз керек. Биз любой жерге барышыбыз керек. Азыр жакшы адамдар келди бийликке, ушуларды колдошубуз керек. Илгери ата бабаларыбыздын айткан сөздөрү бар, жакшы адамдын кадырын жакын билбей чат билет, басма айылдын кыскасын тарткан билбей ат билет дейт. Мындай адамдарды колдобосок, биз колдобосок, Кыргызстан мага керек, эмнеде турган жаштарга керек, эмнеде отурган апаларга керек. Кыргызстан кимге керек? Орустарга кереги жок, тажиктерге, өзбектерге кереги жок. Өзбекстанда жашаган. Мекен бизге керек. Бизге окшогон балдар чыгыш керек. Ар дайым. Ок болсо окко барыш керек. Потому что биз коргошубуз керек Кыргызстанды. Бизден мемлекетин коргойт. Ким келип калмагын коргоп береби? Мына азыр Кыргызстанда тынчтык болсун. Ички саясат күчөп кетти. Жигиттер, эмнеде Кыргыздын жигиттери турат, любой жерге барат. Надо будет Кыргызстан келечеги үчүн. Бизге Алла Таала берген сонун жерлерди, тоолорду, токойлорду, булактарды берген. Ошолорду бизге берди, биз сактап калышыбыз керек. Алла Таала болду бердим, муну сактап берем дебейт. Бузукуларды жок кылыш керек. Любой айылдарда, өрөөндөрдө, райондордо айтып атат. Адахан минтип атат, Адахан айтып атат. Ошондой бузукулардын өчүрүш керек сразу на место. На место ич керек, Кыргызстандын келечегине балта чап атасыз деп. Биз Кыргызстанга не кызмат кылдым десе, биз туура саясатты колдосок, туура адамдарды ээрчисек, ошондо Кыргызстанга кошкон салымыбыз болот. Авалар, жигиттер, мен ушун үчүн айтып атам. Мисалы үчүн, ушул жерде патриот балдар Кыргызстанда өтө көп, 7 областачы. Ошондой балдар биригишибиз керек. Мына Садыр байкени чыгарганда эми айтканбыз биз, ушу Садыр байкени көздүн карагындай сактап калайлы. Кыргызстанга бир баланы берди. Ушул баланы колдоп калайлы. Ушул баланын аркасынан ээрчийли. Ушул Кыргызстанды келечегин өнүктүрөт деп. Анан кийин бирдеке болсо эле ички саясатты күчөп атат. Ички саясатты булар душмандары болот. Ички саясат кылып аткан адамдар. Баткенде канча адам окко ушту. Мен кече күнү Лейлекке барып келдим ошол жерде. Канча үйлөр күйдү. Мисалы үчүнчү, ошо элди сыйлабай ички саясатты күчөтүп атат. Көрдүңөрбү? Адамдын сылабы жерден кармап туруп. Биз ошого кайдыгер карап атабыз, жигиттер. Биз кайдыгер эч качан карабашыбыз керек. Биздин апаларыбыз уулугун алып төрөгөн, Кайдыгер карабай доказа барышыбыз керек. Эртең Кыргызстан бирөөгө бөлөк жакка бөлүнүп кете турган болсо, 2-3гө бөлүнүп кете турган болсо, эмне пайдасы бар? Коюңун эмне кереги бар? Байлыгың кимге кереги бар? Кыргызстан келечеги жок болсо, кимге кереги бар? Ким үчүн багып атасың? Атты, машинаны ким үчүн багып атасың? Садыр байке менен Камчаканы колдойлу. Колдойбузбу? Колдойбузбу? Мына импочтуктерди жок кылыш керек. Ойпой, биздин органдар каякта жүрөт? Эмне кылып атат? СМнын балдары эмне кылып атат? Бир тоогурдаганды камайсыңар, Мына импочтуктерди жок кылгыла, Кыргызстандын бузукуларын. Кыргызстанга кыянаттык кылып аткандарды жок кылыш керек, түп тамыры менен. Ошондо гана Кыргызстан өнүгөт. Алга жигиттер, алга биз доказа барабыз. Токтоп калган нерсени. Жигиттер молодец. Рахмат.
Barmayısın mı böyle? Barmak durasın. Gelin asla kalmış, yok kalmış. Assalamualaikum, hurmatli bugungi shu yoshlar Kırgızstandagi eng yaxshi Tuğra birlik bolsun dep. Sadırdan oşonu köktep kelgen. Esiңerdi barбы Асылбек Жээнбеков сессияда сүйлөтпөйн аркы берки кылган. Ошондо бу кумтөрдү көтөргөн Садыр Жапаров. Vay aylanayın 30 yıl жүрүп унчукпаган жана биздин азаматтар жанагы эми оппозициядагы жанагы жигиттер булар эмнени каалайт? Gelip айтпайбы? Гер бир бөлүмүңдү бер. Мен иштеп көрөйүн. Менин позициям мынандай. Сиздики мында чогуу барбайбы? Анан келип эле чукулай бериш керекпи? Булардын колунан эчтеке келбейт. Эл бузаарлар. Тура эл жаман сөздү тез ээрчийт. Пиарды тез ээрчийт. Бирок аягын билбейт да. Kaçanqa çeyini biz mintülü uyak bolup başka memleketler uyak bolu veriş gerek. Kaçanqa çeyin bizim önükön ekonomikaz arkaga kete veriş gerek. Tuğra çünsöңөр, oşoğun azamatlarga tuğra çündürüp Mınay mazır asıp gelgensip Astana'dan, Rusya'dan adamlar çıkarıp atar. Eğitim bärin arganda kılıp gördü janag azamat. Emne taptı. Vay aylanayınlar. Oşolun tuğan urugu janagı taraptaşlarına tuğra çündürsünler. Al bolboğun nerse, al çorny piyar. Başka eçteki kıl albaydı. Vay bolğanda uşul zaman Özbekistan'da bu balanı geçirip koyasılar emne kılatılar. Toktatmaylı bu, önü parayı tağız. Kumtör daldık, akçaları köyegenler var. Pensiya 100-200 öyle 3000 palanga çeyin köyeydi. Biyağı bol otat, uslu et, düzülü otat. Toktop turgulu 2 yıl daha bol otat otat. Bu emne aldagan yok da, bol otat. Avalımızga karap, töşökke karap butsunmuş gerek. Anan bugün bol erten mınday olmaydı da. Hem için 30 yılga çeyin uçpay жүрүp, түштөн кийин бирөөгө жетеленип, бирөө үчүн мынтип азыркы бийликти пиар кылат. Тура түшүнгүлө, давайте азыркы саясатты колдойлу, азыркы бийлик туура жол алып барайтат. Саясатын колдойлу балдар. Азыркы бийликтин саясатын колдош керек. Ошону коргош керек, жардам кылыш керек. Моратория. Кытайда, Кореяда көрүп атасыңарбы? Туура эмести пушка менен атат. Анан бардыгы сөз эркиндиги деп алып, демократияны билгени деле, билбегени деле, аялы менен урушкандар көчөгө чыга берсе, бул жакшы эмес да. Уят болуп бүттүк башкаларга. Бизди колдогон мамлекетке рахмат айтып, туура түшүнмөдөргө туура айтыш керек. Оонда сүйлөгөн сөздү кара. Кече Казакстанда сөздү кара. Tacikistandықтың президенті ұшырашпай келіп отырды. Ал емнеге тарынады, қылғылық тығылып алып өзі келіні босып қалса. Ошон үчүн давайте туура мамилеге баралы. Азгырылбагыла. Жанакындай туура эмес пиарга. Биздин келечек мен ойлойм алда. Жаштар силердин колуңарда.